Бул мени тоготпой койгон. Биринчи көргөн Айша тоготкон өзү. Үйлөнүү сунуштун биринчи мен киргизгем да. Мен атамдан март кишкен деп коем. Ушу 200 000 бердик, анан 10 000 чыгарды дагы столуңду жаап койду, 10 000 мага карай таштап койду да. Аялың Арашан койго окшош, анан аватарга окшош десе. Бул жак кайненем менен чогуу иштейт элек. Макырга деле эчтеке сураган жокмун. Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү берүүдө интернет желесинде өздөрүнүн бир тамашалуу видеолору менен бөлүшүп көпчүлүктүн көңүлүн көтөргөн блогер түгөйлөр менен маекти сунуштайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуз. Азыр мынакей үйүнө дагы келип калдык. Жүрүңүздөр. Чогуу келип чыгалы. Баса бул үйгө жаңы эле көчүп келдик деп айтышты. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Бисмилля, кирелели. Алгач Кыргызстанга кош келиптирсиздер. Мынакей буюрса жакында гана Instagram баракчаңыздардан көрүп калдык. Ак өргөлүү дагы болуп турсуздар. Куттуктайбыз. Баарыбызга жугуштуу болсун дей кетели. Анан бүгүнкү берүүбүз дал ошол сиздердин качан, кантип таанышып калдыңыздар, деги эле ушул видеолорду кандай тартасыздар айтор. Ошо баарыңыздарга салам. Ушул каналдын көрүүчүлөрү. Ошентип коеюн бияга. Кыргызстанга көнүп калдыңыздарбы? Ооба, буюрса баарыңыздарга салам, кыргыз элим. Биз Москвадан Кыргызстанга келгенибизге 1 айдын жүзү болуп калды. Биз көп жылдан бери Москвада эмгектенип жүргөнүбүзгө Кыргызстанга келгенден бери өзүбүз дагы эле миграция жасап жүрөбүз да. Кайра Кыргызстандан өзүңүздөрдү миграция жасап атасыздар. Сыртка чыкканда мен постоянно Москвада балдар менен чыгам да. Если бала жок болсо, документиң жок болсо, сразу чөсүң да. Ал бул жакта болсо, милицияларды көргөндө сумкамды сразу карайм, паспорт жанында. Привычка болуп калат экен да, пали. Үйрөнүп калат экенсиң. Мигалкаларды көргөндө деле жүрөк зырт этип кетет бир сыйра. Кайра өзү жердебиз ого. Эмне коркотабыз? Барына чексиз. Барына чексиз. Канча жыл ал жакта эмгектендиңиздер? Эми экөөбүз баш кошкондон бери 2023 кеткенбиз, 2022 кетти. 22 20 уже 4 жыл жүрдүк окшойт. Арада мен бир жолу келип кеттим, бул жакка вообще келген жок. Мен бир уул бир кыз болгондон кийин келдим да. Булар биринчи жолу Кыргызстанды көрөт. Анан айтып калышат го баягы, дал ошол чет жерде иштеп эмгектенип келгенден кийин Кыргызстанда жашай албай каласың деген ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар экен? Негизи Жашап эле атабыз. Сонун эле болду. Эми кыйыны бир жак мындай караганда ысык да, бул жак ал жакта салкын эмеге көнүп калганбыз климатыгачы. Бул жакка келип кыйла климаттан кыйналып калдык, кичине ысып. Балдар деле ал жакта төрөлүп калды. Бирок ал жакта только орустарды көрөсүз да. Бул жака келсең кыргыздар, мындай рахаттанасың да. Сүйүнөсүңчү. Биз баягы Москвада кыргыздарды көрсөк сүйүнүп бири-бирибиз менен эметебиз да. Бул жакта башкача экен. Келиңиздер бүгүнкү берүүбүз негизги форматы дал ушул 2023 башкорттук дегиңиздер, 2022. 22. Ошондо 4 жылдын жүзү болуп калыптыр. Келиңиздер дал ушул сиздердин сүйүү баяныңыздарды калдырды. Качан, кантип, ким биринчи кимге кадам таштады? Москвада мен повар иштейт элем да. Бул жак кайненем менен чогуу иштейт элек. Кайненем неме болуп калды, мен кызым бар. Көрбөйсүңбү депчи. Өзү сунуштады. Ооба. Ошентип көрүп эле, анан көргөзгөн эле. Анан алмалла. Жок, мен айтып берейинби? Биз Москвада бул повар болуп иштеген. Анан апамдын жанына ишке барып, 1 ай 15 күн иштедим окшойт. Ушундай бала бар, жагат, күйөө бала кылгым келет деп көп айтат эле да. Бул мени тоготпой койгон. Биринчи көргөн Айша тоготкон өзү. Кийин карантин башталган убакта өзү жазып калды да. Башында сүрөтүнөн көрүп жазган жоксуз. Жок, мени өзүмдү көргөндө деле чогуу иштеп жүрдүк да. Бунун башка девушкасы бар эле, бирок тоготкон эмес. Кийин кандай болуп калды билбейм, карантинден өзү жазып баштады да. Негизи айтат го баягы
адамды биринчи көргөндө көпчүлүк эркек мырзалар айтып калышат да, адамды өмүрлүк жубайын көргөндө биринчи баягы бир сезесиң деп айтып калат го. Сизде ошондой болгон жокпу? Жок, андай болбоду менде. Анткени баягы үйлөнүү сунуштун биринчи мен киргизгем да. Буну карап, жакшы адам экенин билип туруп, Жакшы адам экен. колдон чыгарбаш керек. Жакшы бала экен деп туруп анан мени албайсызбы, мен сизге тием дедим. Бир күндүн ичинде эле. Бир күн ичинде эле. Кечинде апама чалды, сүйлөштү, анан ата-энеси барды. Анан 1 жылдан кийин үйлөндүк, Алдынан өтүп койдук да, көпөйкөсүн салыпчы. Демек, Москвадан табыштырсыздар. Москвадан табыштык. Москвадан табышып, Москвада жүрдүк. 2020 жыл болсо керек ошо. 2021 экен карантин болгон. 2020 ай. Дал ошол өзүм үйлөнүү сунушун өзүм киргиздим деп айтып калдыңыз да. Кайсыл сапаты ошол нерсеге түрткү болду? Же сизде болду ошол нерсе? Бул мага дароо эле бир көргөндө ошол менин адамым деген нерсе сезим. Менин жүрөгүм ушуга эле тарта берди да. Мындай өзүм жазып, өзүм тийшип, анан өзүм сунуштагам да. Анткени баягы иштеп жүрүп билесиң го адамдын кандай экенин. Анан жакшы болчу. Апам менен жакшы сүйлөшөт эле. Гүл апа деп апам да апа дейт эле да. Анан апам да көп айтат эле, жакшы бала, көп жылдан бери иштеген. Анан ушундай күйөө балам болсо деп көп айтат эле. Анан өзүм киргизгем. Өзүм эле тиеп алгам. Бизде даже свадьба болгон эмес да. Карантин алдына туш келип калгандыктан. Жок, негизи эле мындай Тойубуз Кыргызстанда болгон. Келгенбиз бул жактан тойго деп. Бизде чоң той болгон жок. Кыргызча эле болду да. Элге аш берип, ошол күнү кыргыз көйнөк менен алып чыгып кетишти. Эч кандай мындай ашыкча расход болгон жок да бизде. Эркек мырзалар көпчүлүгү өмүрлүк жубайын апасына окшоштурушуп, ал эми кыз кишилер атасына окшош жолдош издейт депчи. Сиздерде кандай болду? Мен билбейм, андай да окшоштук деле байкабайм экенин же окшошсуңарбы? Окшош жактарыңыз барбы? Өзүңүздөр кандай? Балким өзүңүздөр Мүнөздөрүбүз окшош баягы. Кайненем өзүгө эч нерсени бир нерсе алгысы келсе алат да. Мен деле ошондой эч нерсени ойлонбой алып кое берем да. Кайненем ошол жагыбыз окшошуп бирок. Апам акча кармай дейт мына чөнтөгүнөчү. Мен келинчегимде эле жүрдүм. Экөө окшош жактарын карап көрсөк. Сразу эле иштеп жок кылса, мен андай эмесмин да, мен эртеңки күндү ойлоо. Сразу эртеңки күнү ойлоп, бүгүнкү күндү эртең дагы жашаш керек депчи. Келинчек бир күн болду, урсак тойсо эртең бирдеке болот дейт болду. Сиз жолдошуңузду атаңыздын кандай атаңыздын же байкелериңизге окшоштурдуңузбу? Менде байке жок. Атама деле окшошпойт. Тага жurduma бир аз окшош. Ортоңуздарда канча жаш айырма бар? 5 жаш. 5 жаш. Мен 97-жылкы болом. Бул 2002. Көп эле аялыңан чоң алып алгансың, аялың сенен чоң дей берет да. Ошо айтып коеюнчу, камерадан пайдаланып. Келинчегим 2002, мен 97-жылкы болом. Эми орон жолуктуу болгон үчүн бир аз чоң көрүнөбү билбейм анан. Кээде тамашалап прямойго чыкканда аялым менен чоң деп коем да, бана жазып бергендерге жана ошентип көбүнө эле аялың сенен чоң дей берет. Блог тартууну кантип баштап калдыңыздар? Биз негизи жаңы үйлөнгөндө эле TikTok тартат да. Ошондо да бир көтөрүлгөнбүз да. Ушу бир түндө эле 1 миллион ала берди да. Жакшы тартып жүрдүк, анан үйлөнгөндөн кийин 1 айдан кийин кетип калып Москвага. Ал жакта TikTok иштебейт экен. Токтоп калды анан. Келинчегим өзү тартып жүрдү ал жака барып кичине анан. Эч эле Окшотолбу. Эми кичине талант бар да, эми кичине арак берак карап анан. Мурда эмеде жүргөнбүз, эми мектепте деле жанагындай активный коомдук иштерге активный катышып, анан бул жакта окуп жүргөндө дагы кичине кибенирээк катышып. Жакшы эле тамаша жактан жакшы эле түшүнөбүз, анан кой кел деп анан бир пранк кылып мага. Ошондон кийин эле эме болуп кеттик. Чыгып кеттик. Кармап калдык десек болот бир мүмкүнчүлүктүчү. Ошондо 2025 августтан баштап тартып баштадык. Августтун 1-инен бир видеобуз бир суткада миллиондон ашык просмотр алып, анан бир суткада эле 10 миңден ашык катталуучу болуп кетти. Ошол убактан баштап биз токтоткон жокпуз. Анан сөзсүз түрдө бардык нерсенин башында хейт кетет дегендей, сиздин жолуңузга асылып чыккандар дагы болду. Анан кийин комментарийлерди карап бактым да. Анан кийин ошол нерселер жөн эле койгулу деген нерселериңиздер болду? Башында болду, бирок мен туугандарым биринчи очередь эле өзүмдүн туугандарыман келди андай нерселерчи. Мен көчөдөгүлөрдүн мени сөздөрүнө вообще маани бербейм. Эмне деп атат? Өзүңдүн туугандарыңан чыкканда сразу эле жүрөккө тиип калат экен да. Анан жөн эле койгулачы. Жөн эле койгулачы анан. Жөн эле жашабайсыңарбы? Жөн эле акча таппайсыңарбы?
бул жактын максаты эле төлөбөйт го негизи Инстаграмда жөндөн-жөнчү. Анан өзүбүзгө жаккан үчүн анан бир кайтып берели деп анан кайра кой. Өзүгө жагып атам эмнеге тартпаска деп анан кайра тартып кеттик. Азыр туугандар деле көнүп калды. Кайра наоборот молодецсиңер тартпай калдыңар го, качан видеоңор келет деп кайра сурап калды. Негативтерге бирок башында көңүл буруп жүрдүк. Мен бала эмизген үчүн сүт чыкпай калып, түнү менен ыйлап, ок чыгып, аялың арашан койго окшош, анан аватарга окшош. Болуп жүргөн убактарым болду да. Анан азыр жакшы, буюрса шүгүр, окуй калдык уже. Башына кызып калганда комменттерди окуй берет элек да. Азыр эми көңүл деле бурбайбыз, эмне деп атат. Уже комментарий жазган адамдарды деле уже бир жыл болоюн деп калды. Уже ким кандай жазып атат, уже баягы бизди көрүп жүргөн адамдарды уже таанып деле калат экенсиң да, ким кандай жазат депчи. Ошентип эле азыр эч маани деле бербейбиз. Көчөдө сүйлөсө деле маани бербейбиз. Ошо жазгандар азыр көчөдөн жолугуп калып деле бир иштеге дей алышпайт да, бетке келипчи. Наоборот, молодецсиңер деп кайра алкадан сүйлөгөн адамдар болду. Биз Москвада жүргөндө баягы кыргыздар көрсө, Johnny Fati деп жакшы сөздөрүн айтышат эле да. Бул жака келгенден бери баягы Инстаграмда блог алып атсаң, блогер болсоң, атың жок болуп калат экен да, ошол жагы жакпады. Биз келгенден бери сыртка чыксак эле, эмне баягылар го, мыналар го деп мындай жаман башкача сөймөй менен көрсөткөн жаман неудобный болуп кетесиң да. Ошто баягы ана деген сөз жакшы сөз да, баягы ана го, ана келди ат, ана деген нерсе. Мына кызча болуп кетет экенсиң да, кызыктай болчу атым турса анан. Мен өзү атым Шайырбек да, Жони эмес. Анан жаным дегенде Жони деп койгон, анан Инстаграмда баары эле мени Жони деп таанытат, көчөдөгүлөрчү, анан Жони байке го, анан Жони байке го депчи. Өзү атым Инстаграмда Шайырбек деп эле турат. Өзүм ошо 90 000 подписчик болуп калды. Блогдун арты менен кандай баягы пайда таптыңыздар? Пайда жакшы эле. Пайда өтө сонун чындыгында. Москвада көбүнчө Москвада жакшы болду. Блогдун, Инстаграмдын пайдасы аябай жакшы болду. Август ичи бир ай биз видео тарткан болсок, бир 10 видеобуздан кийин уже бизге реклама түшүп баштады да Москвада. Чоң клиникалардан, зубнойлордон, бизнесмендерден, магазин иштеткендерден биз мындай жакшы эле мындай Москвадан мындай блогерлердин катарына кошулуп, жакшы эле акчалар таап жүрдүк рекламадан, Кудайга шүгүр. Ал жакта еще блогерлердин мээнетин жакшы мындай Баалайт. Чет жакта болгон үчүн. Мисалга сен айткан суммадан да көп берип коюшат да, сен жакшы тартып берсеңчи. Ошондой жакшы эле пайда көрүп жүрдүк. Кыргызстандан келгенден бери Кудайга шүгүр бул жакта деле болуп атат. В основном рекламанын көпчүлүгү ойлошот да. Булар просмотр, комментарий үчүн акча түшөт, анан ошон үчүн эле булар ар нерсе болот деп. Негизи бизге акча түшпөсө деле бул жакта кызыгат, мен да кызыгам да. Кызыккан үчүн өзүбүз тартабыз. Өзүңүздөр үчүн дагы Уже сразу эле видео тартпайлы деп калабыз экөөбүз, бири-бирибизге тынч отуруп калганда элечи, балдар уктагандан кийин эле давай видео тартабыз деп эле анан тартып баштайбыз. Бирок биз быйыл эле баштаган жокпуз да, уже 5 жыл болду да. 4 жыл, 4 жыл. Примерно бир активный киришкенибиз бир 8-9 ай болуп калды да. анан бул жака келишиңиздерге баягы эмне түрткү болду, ошону дагы айтып берсеңиздер. Мен балдарына Кыргызстанда эле Кудай кааласа бул жака эле барбашка аракет кылабыз ал жакачы. Өзүнүн жерибизде жүргөнгө нежесинен ал жакта азыр кыйын болуп калды, бир жагы согуш болуп. Өзү да менттер да казак менттер да бизге башкача карап калды, мындайча айтканда элдери делечи. Ошончо эле бизди нито жактан көргөзүп, ошого байланыштуу басып берген балдар дагы орусча сүйлөй баштады ал жактачы. Ар бир сөзү эле уже көчөдө детсадка барбаса деле уже каяктан үйрөнүп аткан үйдө өзү кыргызча сүйлөшөбүз. Анан көчөдөн эле баягы детский площадкалардан эле үйлөнүп ушинтип эле балдар азыр деле орусча сүйлөйт. Негизи балаң жок болсо билинбей жүрө берет да Москвадачы. Биз балалуу болгондон кийин уже орустар менен бул иште болот, мен ойноткон алып чыкканда обязательно 2 орус алсак да. Ар кандай страшный сөздөр менен сүйлөгөндө анан кой балдарды кыйнабай кетели деген ой келет экен да. Бала менен кыйыныраак Ал жакта анан орусча жок болсо да өтө кыйын эми ал жактачы. Бала менен 4 балдын ичинде эле балдар камалып отура берет да эми. Основнойчу, анан бул жакта эми эркин эшикке чыгарып койсоң жүрө берет. Айылда тем более бул жака келип, шектелип өчүп кетет да балдар. Уже үй алгандан кийин, үйдү 1 жыл мурда алганбыз. Бул жакта 1 жыл былтыр келип мен алып анан кеткенмин да. Анан өзүң үйүң болсо сонун экен, биз Москвада эми чоң суммада квартплата төлөөсүң арзан эмес, зарплата дагы көп эмес да. Анан 2 бала менен жашаш кыйын, квартирант келбей калат уже балаң болсо.
Анан Кыргызстанга барып эле ошо өзүбүздүн үйдө шопкошул жактан иштеп көрөйүк деп келдик да. Вообще сонун экен мындай өзүнүн үйдө жашаган. Адамдар бир комнатты үйдө мындай тоготпошу мүмкүн, бирок биз өлө жыргап жашап атабыз. Матиз алсак дагы көпчүлүгү матиз эле минеткенсиңер го дешет да. Биз үчүн гелик да матиз. Адам бар нерсесине шүгүр көрсөт да. Биз матиз минсек да мындай өзүбүздү геликте кетип аткандай сезип бактылуу жүрөбүз. Эми ал жакта Россиянын квартирасында эми секин сүйлөө анан ууп калат, анан ментип басып кетет. Секин кир, секин чык деген нерсе жок. Бу жерде өзүң эркин кааласаң түнкү саат 2-де чыгып кетесиң. Кааласаң үйдө отуруп алып музыка коюп бийлейсиң дегендей. Эркиндик да, эркиндиктен. Мен бирок сезе элекмин. Баягы душты күтүп отура берем да, как будто квартирант бардайчы. Анан кухня, душ, кичине мындай. Пока мындай үйрөнө элекминчи. Көчөгө чыкканда дагы айтып атпаймынбы, милицияны көрсөм жүрөк зырт дейт да. Пока күнөөлүү. Үй бүлө болгондон кийин казан аяк кагышат дегендей. Анан дал ошондой учурда ким кимдин көңүлүн алат? Бизде күнүгө эле кагышат. 2 час сайын кагышып беребиз. Биз патруль. Кайра эле сразу эле эме болуп кетебиз, жайылып элечи бири-бирибизге. Жолдошумдун ачуусу тез келет. Анан бул урушуп атканда мен вообще унчукпайм да. Анан бул сурайт, сен эмнеге мени урушуп атканда унчукпайсың дейт да. Мен вообще унчукпайм да. Бул өзү менен өзү сүйлөп калып кетет. Билбейм, мен может уруштун алдын аламбы, мындай кайыш айтыппын, мен мындай жаман аял боло элек да. Мына экөөбүз катуу урушуп элекпиз, бул урушса да мен угуп отура берем да, унчукпай. Өзүм баштап койсом да унчукпай отура берем да. Бул өзү басылып калат, эшикке чыгып, нары бери басып тышка кирип чыккандан кийин нормально болуп калат да. Ошондон бизди карап эле күлүп беребиз сразу элечи. Болгондо жолдошуңуз тараптан гана болот экен да ал нерсе. Жаны таратла биринчи. Эшикти кайнатып коет, анан унчукпай отура берет да. Мен сүйлөнүп, эси менден баштап, мен сүйлөнүп баштасам, бул мага жардам берип баштайт. Мисалга, тамак жасашып, үй жыйнашып, өзүнөн өзү эле мага жардам берип баштайт да. Анан мен урушпай калам. Экөөбүз негизи мындай урушканда катуу бири-бирибиз менен уруша элекпиз, бирок бул жинденгенде мен өзүм басам, мен жинденгенде бул өзүн басат да. Ар дайым пример болгубуз келет балдарыбызга, балдардын алдында вообще урушпаганга аракет кылабыз да. Калың махар темасына. Канча калың бердиңиз? Мен 200 000 бергенмин, анан ошто эле болгон бул жерде. Калың мал бычканда ошто эле бир кафелердин биринде эме алганбыз, анан кайнатамдан март кишкен деп коем. Ошо 200 000 бердик, анан 10 000 чыгар дагы столуңду жаап койду, 10 000 мага кайра таштап койду да. Ошол жагы мага жаккан, бир жагычы. Ошо 190 000 бердик да. 190 000 беришти, бирок мен жанагындай мебелдерин алган жокмун. Бул жакка өзү алды. Бизге алдырткан жок, мен ошо өзүмдүн төшөктөрүмдүн себеби менен келдим. Мебелден тышкаркы буюмдарым менен. Махырга болсо, баягы Москвада чогуу иштеп, мигрант болуп жүрсөң, мындай адамдын иштеп атканын көрүп, мээнетин көрүп, жөн эле акчасын жегиң келбейт экен да. Бул жакка айткам, эчтеке керек эмес, чоң тойдун деле кереги жок, ак көйнөктүн деле кереги жок. Главный жакшы жашап кетсек болду деп эле ошентип үйлөндүк. Махырга деле эчтеке сураган жокмун. Бирок никени кыйган молдо айтты. Канча грамм экенин уже унутуп калдым, бирок ушунча грамм алтын алып беришиң керек деп айтты, бирок мен махыр эчтеке сураган жокмун. Алып бердиби анан? Алып берди. Андан бери көп эле алтын алып берди. Бирок мен махыр сураган жокмун да. Көпчүлүгү баягы махыр сурап калышат да, эмне сурадың, эчтеке сураган эмесмин. Расход болгон жок бизде эч кандай. Бирок тойдон кийин iPhone алып берген, ошондо iPhone'дор жаңы чыгып, iPhone 12, 13, 14 эми чыгып аткан убак эле. Ошондо iPhone алып берген. Бирок азыр эми жакшылык кылган экенбиз да, анткени көп акча өзүбүздүн жаныбызда калды. Главный нерсе ошол эмес экен деп түшүндүм да, баягы чоң той, көйнөк. Главный бакыт экен да. Эми той бир күн эле болот да ал нерсечи. Эртең жашоо кандай болот деген нерсе да, ошо той кылдың, анан дальше бактылуу жашап кетесиң деген нерсе да акырындачы. Ошол нерсе анан азыр жаштарга да айтам, ошо үйлөнгөндө кыйнатпай эле койушса дейм. Азыр көпчүлүк жаштар деле үйлөнгөнгө акча жок дейт, же кыз жок дейт. Кыз көчөдө толтурат да, просто эмесин табыш керек деп ойлойм. Не деп койчу эле? Көңүлүн алыш керек. Бардык нерсени кыз өзү эле чечип койсо болот да. Эгерде көңүлүнө жагып турса ошо бала, ошо менен дальше болочок көрүп турса, мен келчегим окшоп элебиз. Чечип эле аракет кылса дейм да. Анан пусть бала катамды таштасын деп эле кыз өзү деле жагып атса, бала барып мага жактың деп сүйлөшүп көрүшкү эмнеге дейм да. Жок, бала жактын деле шартын караш керек да. Кандай эси колунда болуп ашып турса, кылып берсе жарашат.
Анан бул өзү жалгыз иштеп, жалгыз топтоп акчаны кантип иштегенин көрүп туруп мен жөн эле мынтип кафе менен салонго берип койгум келген жок да. Ошон үчүн бирок тойдо өзүмө жаккан кыргыз көйнөктү алып берген. Ошол кыргыз көйнөгүм да эсипор үйдө турат. Ошого сүйүнүп кетип калгам. Баягы адамды чындап жакшы көрсөң, андай нерселер маанисиз деле болуп калат экен. Биз экөөбүз бири-бирибизге жеткенибизге эле сүйүнүп кетип калганбыз. Эң сонун келиңиздер, анда бул берүүнүн дагы бир шарты десек болот. 4 жыл айтышат го, ысык суукту бирге көрдүк деп, анан келиңиздер дал ошондой баягы күндө эле экөөңүздөр бири-бириңиздерди эркелетип, мындай жакшы сөздөрдү айтып бербейт болушуңуздар керек. Анан келиңиздер азыр бири-бириңиздерге мынакей ыраазычылык айтууга уруксат берели. Акыркы жолу качан айтты сизге? Мен негизи постоянно эле айтам. Жакшы адамсыз деп, жакшы атасыз деп көп эле айтам. Анан жолдошум өзү мындай экөөбүз чыгышканда ошондой сөздөрүн айтканда мындай тартынып берем мен чындыгында. Тартынабы билбейм, бирок болгон үчүн мындай эме болуп бересиң да, тартынычы. Ошо кече Баткенге кеткенде сездим, бир жума жүргүзө кой, качан келесиң дегенде. Силер жок, үйдө окутай албай атам дегенде сездим да. Эркек адам моюнга ала бербейт экен андай нерселердичи. Бирок кылган иш менен эле далилдебесе эркек адам. Аны эми айта берсең деле андай эмеси кетип калат го сөзүн. Баркы. Биз эми иш менен эле далилдей болушунча эле аракет кылып. Келиңиздер азыр айтпоңуздар, Эмне дейсем, рахмат бардыгы ушу эки баламдын уже 3-сынып Удаков жарык дүнүйгө алып келатабыз. Рахмат бар жогуна. Ошо сен өзүң айдай болгон үйүңө таштап, өзүңдүн бир туугандарыңды таштап, мага бул ошо жар болуп келгениңе ишенип мага сен жакшы аялсың, жакшы апасың балдарга. Ошо бизге үлгүсүң десем да болот. Анча-мынча нерселерден мени тыйып турасың. Мен деле кээде парпаңдап кетем да. Ошондон кой андай бол деп кээде анча-мынча жолдордон тосуп турат. Ошол жактан сага ыраазымын. Ошо сени жакшы көрөм. Мен негизи күндө эле айтам. Жакшы ата, жакшы адам. Баягы неме? Ата-энем Москвада болуп, анан өзүм ар ким колдоскон үчүн жакшы сүйүү берет да. Күнүгө эле айтат жакшы сөздөрүн, жакшы адамсыз деп, жакшысыз деп элечи. Сиз башкачасыз дейсиз сразу элечи. Анан мен сразу эле айтам, кой, пакта койбо мага, акчам жок дейм сразу эле. Ошо бардыгыңыздар бириңиздерди сыйласаңыздар эле, ошо бири-бириңиздер сөздөрүңүздү уксаңыздар эле, ошо бактылуу үй боло болот экен да, уже 4 жылда биз деле кыйла жашоону көрүп койдук десем болот. Эки балам биз Кудаков 3-сүн күтүп атабыз, ушу 3 баланын атасы десек деле болот, 3 баланын апасы десем деле болот. Кудаков балдары эч нерседен кем боло элек ушул убакка чейин. Жеген аркасында, жебеген алдында дейт. Кудайга шүгүр эле чоңойтуп атабыз. Булардын баарын өзүбүз чоңойттук чындыгында. Балдарыбыздычы эч кимге эме кылбай элечи. Балдарыбыз өзү колго алып, өзү чоңойтуп, өзү ичирип жедирип эле бүт баары өзү колубузда эле өсүп келатат. Эч кимдин колунан өтө элек балдарыбыз. Өтпөйт деле калсын эми будан буяка делечи. Ошо алдыбызда эле ойноп күлүп чоңойтса дейбиз. Мен деле жаштыгымда атам ушу миграциялап кеткен да. Ошентип биз деле атабыздан да жакшы эле мээрим көрбөй. Мен атам жакшы көрчү, жакшы элечи. Мээрим жакшы, баягы урушканымды эсте калбайт экен, баягы мээрим бергенин эсте калат экен да адамгачы. Ошого балдарын бошчу алдына аракет кылабыз жүргөнгө. Ошол себептен баягы балдарыңыздарды жаныңыздарга алып жүргөндүн бир себеби ушул экен. Кечээ да ошо жөнөткөндө сен Баткенге да сразу экөөтөн кошуп бердим. Экөөтөн ала кет, эки жака бөлбөй эле депчи. Сен жанында жүр экөөнү тең деп. Мен эми көчөлөп калам бир күн. Эркек болгондон кийин бир жака барып каласың. Бул да жалгыз калбасын деп экөөтөн чогуу алып кете бер. Чогуу жүрсүн. Деле ушинтип эле жүрөбүз. Баягы көпчүлүк айтат да, канча бала болгуңар келет, төрөбүзүңбү 5ти, 6-ты, 10-ду деп берет да. Бирок биз баланы мындай 5-6 бала эмес, мындай канча Кудай берсе дагы ошолорду жакшы мындай үлгүлүү кылып, мындай жакшы өз ордун таап, ушу элге кызмат кылып, ушу эл үчүн болсо деп эле аракет кылып атабыз буларга. Элге кызмат кылса деп элечи. Билимдүү болуп өссө болду, мындай жакшы тарбия берип өстүргүбүз келет да. Баягы эптеп эле төрөп туруп, анан таштап, миграцияга кеткибиз келбейт да. Биздечи. Ошо сапаттуу эле балдарды чыгарганга аракет кылалы эми баарыбыз. Мынакей буюрса үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду деп айттыңыздар. Анан дал ушул биздин азыркы жаш үй бүлөлөргө
эмне деп кеңеш бересиздер? Баягы ынтымактуу жашоонун бир аз болсо дагы секреттерин айта кетсеңиздер. Секрет ушу эркектин эртеңгенде аял киши унчукпай турса, анан аял кишинин эртеңинде ушу эркек адам унчукпай эле ушу майлиде эле кетип калса ушу жакшы экен деп ойлойм. Азыр эми ажырашкандар көбөйүп кетип го. Жаштар, айрыкча жаштардан азыркы эмедечи. Ошо бирин сөз укса, анан ушу баарына шүгүр кылса дейбиз, баардыгы азыр кээ бирлери шүгүр кылбайт, анан минин жүрөт, анан менде мына жок, ошо колуңда барбы, ошого шүгүр кыл. Мен дайым айтам, кийимиңди бүтүп, жегениң алдыңда, жегениңиз аркабызда болду да, эмне керек бизге? Алдыбызда машинабыз бар, дөңгөлөгү, наракка биракка бизди ташып атат, главный маршруткалап сен жүрбөй атасың. Ошол шүгүр кылса дейбиз, ушу баарыначы. Көбүнчө аялдар ошондой да, башка аялдарга салыштырып, Инстаграмдан, например, көбүнүн жашоосун көрүп туруп, өзүнүн жашоосун салыштырып коюшу мүмкүн да. Бирок бирөөнүн турмушу, жашоосу бирөө үчүн караңгы да. Ал миң кооз көрүнгөнү менен алардын ички жашоосун сен по-любому көрбөйсүң да. Ошон үчүн негизи бири-бирин сыйлаш керек деп ойлойм мен. Шүгүр кылып, бири-бирин сыйлап турса эле баары жакшы болот. Баягы жокко дагы, барга дагы шүгүр кылыш керек да негизи. Ошондой эле секреттер эле өтө деле жок экен эми жашоодо. Ушу бири-бири түшүнсө главный. Баягы ар бир адамдын башына кыйынчылык келет да. Кыйынчылыкта деле ушул мезгилде сабыр кылып эле жеңип чыгып кетишсе дейбиз. Биз Москвада миграцияда жүргөндө бир да жолу мындай үй албайсыңбы, ушинтпейсиңби деп урушкан эмеспиз да. Квартирант болсок дагы биз ошо кичинекей нерселерден бакыт издөп эле жүрдүк да. Бактылуу жашаганга, балдарга пример болуп эле жүрдүк да. Ошо бар нерсесине шүгүр кылып, бири-бирин сыйласа эле болду главный. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерге рахмат. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. 3-чү балаңыздарды күтүп жатырсыздар. Буюрса аман эсен жарык дүйнөгө алып келип алыңыздар. Барыңыздар, келгениңиздерге рахмат. Анан ушу каналга подписаться болуңуздар, подписаться болуп, биздин көрөрмандарга барыңыздарга салам, барыңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Ошо бизди көрүп аткан, биз тааныган адамдар, биздин жөн эле видео тартабыз, анан биз урушуп кетпейбиз ал жерде. Ал жөн гана тамашалуу видео, биз жөн эле жашоодон алып тартабыз. Ошо капыл болуңуздар, бардыңыздар, кээ бириңиздерин катуураак сүйлөп койсок комментарийде, анан эмне дейбиз. Ошо барыңыздарга жагымдуу салам деп кайра баштап коеюн. Ал эми мен болсо коштошом, сүйүктүү көрүүчү, кийинки жакшы берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.